Коомчулукту убайымга салган уран маселеси бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында каралды. Бул тармакты тейлеген вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана тийиштүү министрлик мекемелеринин жетекчилери келип, эл өкүлдөрүнө радиоактивдүү кен байлыктарын иштетүү боюнча өкмөттүн позициясын билдиришти. Азыр Ташбулак уран кенин казуу катуу каршы эл тарабынан каршылыктар көрсөтүлүп жатат, нааразычылыктар болуп, Ташбулакта геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө геология иштери жүргүзүлүп жаткан. Буга каршы жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда пикирлер айтылып, нааразычылык акциялары өткөрүлүүдө. Учурда Кызыл Омпол уран кенинин тегерегинде гана ызы чуу болуп жатат. Мындан сырткары Панфилов, Ысык Ата, Жети Өгүз, Ак Суу, Токтогул, Алай, Чаткал, Баткен райондорунда жана Ош облусунун аймагында уран кенин изилдөөгө лицензиялар берилген. 20 лицензиянын 12си иштегенде бул кандайча болуп атат да? Бунун баарына элде билбейт болуш керек бул маалыматты. Эртең ал жерде ызы чуу чыкса кантесиңер? Кубатбек Айылчевич. Урматтуу Элвира Жыгылбековна, бардыгы 18 лицензия биздин тактаган маалымат боюнча. Бирок анын бардыгы 9-у жалаң уранды чалгындоого, 9-у уран менен кошко башка металлдарды чалгындоого берилген. Бир дагы лицензия бүгүнкү күндө иштетүүгө берилген лицензия жок. Бунун баардыгы чалгындоо иштери жүрүп жатабы ошол жакта? Өзүңүз Ошол айткандай, 9 лицензия боюнча. Өзүңүз айткандай көпчүлүгү бүгүнкү күндө лицензияны алган, бирок иштерди жүргүзбөй эле тургандар бар. Юразия в Кыргызстане компаниясы уран кенин изилдөөгө 271 миллион сом каражат сарптаганын айтып келет. Өкмөт тыюу салып койсо алар жөн эле басып кетип калышпайт. Сотко кайрылышы толук мүмкүн. Бул жалпы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизет дейт депутаттар. Өкмөттүн бул позициясы суу кечпейт. Кайсы келесо киши жөн эле чалгындоого акчасын чача берет. Эртең күнү ал чалгындандан кийин бир нерсе тапсам иштетем, пайда көрөм деген ишеним болбосо, кайсы келесо, тем более сиз айткандай өкмөттүн күчү жетпейт экен, кайсы акча байманасы ашып ташкан ишкерлер келип Кыргызстанга келип эле жөн эле акчасын чача берет. Ошондой да болмок беле. Туура айтасыз. Таппай калсачы? Тапсачы. Тапса макул иштетет дейли, аны өкмөт чечип алган. Иштетет деген позиция турган үчүн булар келип атышат, чалгындоого лицензия алып атышат, анан кийин иштетебиз деп кирип атышат да. А так позиция болсо, эгерде ушундай болсо анда эч ким келбейт. Силер так айтып койгула да. Аласыңар, тапсаңар иштетесиңер деген үчүн келип атат да. Эмнеге биз алдайбыз? Коомчулукту да өзүбүздү дагы. Учурда Кыргызстанда 33 уран калдыктары сакталган жер бар. Алардын зыяндуулугун азайтуу, көмүү жана суу каптап кетүүдөн сактоо үчүн жылына казнадан 15 миллион сом каражат сарпталат экен. Ошондой эле эл аралык донорлор тарабынан уран калдыктарын сактоочу жайларды реабилитациялоого жылына 1-2 миллион сом бөлүнүп турат. Мынтип ар кимден акча сурап жүргөнүбүз аз келгенсип, арзыбаган акчага кайра уран кенин иштетебиз дегенибиз акылга сыйбай турган көрүнүш дейт депутат Иса Өмүркулов. Уран. Ооба. Муну сурап атканым, урматтуу коллегалар, ушул жетишпейби биздин мамлекет үчүн? 33 экен, кечиресиз, 35 болду. 33 болсун. Ушулардын баары тең, бунун таасири дагы канча жылга чейин элибизге жаратылышка залакас тиет, сөзсүз түрдө. Анан эми ушундай ал кезде, конечно, союз болгон, бөлөк мамлекет болгон, биздин колубуздан келген эмес, ачык айтыш керек. Эми азыр өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийин ушундай улуу зат чыга турган уран менен байланышкан нерсени мен ойлойм тыюу салыш керек. Уран кенин иштетүүгө каршы митингдердин жана уран чакырыктарынын артында кызыктар күчтөр турат деген маалыматтар айтылып жүрөт. Чындыгын далилдеш үчүн Руслан Казакбаев УКМК өкүлүнө кайрылып, так жооп ала алган жок. Андан соң эл өкүлү уран иштетүү боюнча УКМКдан баштап ар бир өкмөт мүчөсүнүн позициясын сурап чыкты. Ошо Кызыл Омполду уран кен иштетүү боюнча улуттук коопсуздук комитетинин ою кандай? Сиздер эми ички тышкы коопсуздукту, ар бир жараныбыздын коопсуздугун талдап, анализдеп турушуңузда керек да. Данный вопрос очень острый и важнее, конечно, здоровья граждан. Каршысыңар? Да. Каршысыңар, туурабы? Так точно. Түшүнүктүү. Саламаттык сактоо министрлиги, сиздердин оюңуздар кандай Кызыл Омполдо уранды иштетүү боюнча? Урматтуу Руслан Айтбаевич, биз да сиз айтып кеткендей мүчө болуп, азыр ошо көп тармактуу бүт мекемелер менен чогуу азыр жыйын чыгарабыз. Негизи биздин эме боюнча ар бир нерседе өзүнүн баягы норматив уровени бар. Вот, природалык. Конечно, ошол нормадан ашып кетсе, ал, конечно, түздөн түз ден соолукка
зыяны бар. Өкмөт жогорку кеңеш тарабынан түзүлөт. Демек парламент уран иштетүүгө тыюу салган чечим чыгарып берип, аны өкмөт аткарыш керек. Депутат Исхак Масалиевдин бул демилгесин эл өкүлдөрү колдоп беришти. Ал эми Юразия Кыргызстания компаниясынын Ташбулак уран кенинде кылган иштери текшерилип, экологияга келтирилген зыян үчүн 80 000 сом айып салыныптыр. Эми ал канча жерди казып кеткен иликтенүүдө. Эгер 10 000 тоннадан ашык жер казылып кеткен болсо, ага дагы айып салынат. Уулуу затты ташуунун эрежесин бузган болсо, ага дагы айыппул салынып, жыйынтыгында өкмөт Юразия компаниясына эмес, Юразия Кыргыз өкмөтүнө акча карыз болуп калышы мүмкүн. Болот Абжапаров, Талас Аманбеков, 5 канал.